Бүгүнкү күндө биз ошо мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкерлери Баткен шаарына келдик. Бул жактагы ошо жергиликтүү тургундарга ипотекалык негизде кандай шартта квартира алса болот, ошолор боюнча маалымат бергенге 3 күнгө келдик. Ушул жок жарандар болуп калган болсо, жеңилдетилген шартта кезекке туруп квартира ала алышпайт. Аны ачык айтышыбыз керек. Үлүштүк катыш боюнча арыз берип квартира алса болот. Бул жакта шарты ошо жарандын намында үй болбош керек. Үй бүлө мүчөлөрү, аялы, күйөөсү жана 18 жашка чейинки балдардын намында үй жок болуш керек. Экинчиси, акыркы 3 жыл аралыгында үйгө байланышкан правовые акты деп коет, сделкалар, үй сатып алуу, оформление, переоформление болуш керек. Ушулар болбосо, ушул эки талапка жооп бере турган болсо, баардык жарандар катыша алат. Арыздар жарандардан онлайн түрүндө кабыл алынат, идентификациядан өтүп, анан биздин портал аркылуу арыз беришет. Арызы жактырылса кезекке турат. Кезең күтүш керек. Бизде ушундай жарандар арасында бир түшүнбөгө суроолор болсо, эртеңки 3-күндөн баштап саат 9-дан 6-га чейин кабыл алабыз. Баткен областынын баардык жарандары кайрылса жардам берүүгө даярбыз.